Yoko Baby жалаягынын негизги милдети наристенин терисине кургактыкты камсыздоо. Япон технологиясы менен жасалган гипоаллергендик Yoko Baby жалаяктары теридеги нымды калтырбай баарын соруп алат. Жумшак жана дем алдырып турат. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Дос дегенде дос деген түшүнүк бар, жана достор деген түшүнүк бар. Дос деген бир жеке кишини жөнүндө болуп атат, а достор деген мындай жалпы маанидеги. Достор, көп досторчу. Бирок жашоодо бир эле дос болот. Дос деген эмне? Дос деген бул сатылбаган, сатпаган, ишеничтүү, жамандык жакшылыкта билинет достун ким экени. Бир жамандыкта, бир жакшылыкта билесиң. Ошол өзүңдү жан дүйнөң менен, жан дүйнөсү менен, башоту менен сага ишеничин артып жүргөн киши ошол дос болот. Досум бар, бир досум бар бүгүнкү күндө. Ошо менен бөлүшкүң келет. Бүт ички дүйнөңдү ошого айтасың, ошо менен бөлүшөсүң, ошого бардык нерсени ишенсең болот да. Бирок дос деп эле бардык нерсени айта бербеш керек. Бул жеке жашоодо. Ал адам катары мындай порядочный адам, орусча айтканда. Порядочный адам, акылман адам, адептүү адам, билимдүү адам, абийирдүү адам, уяты бар адам. Тамашаны жакшы түшүнгөн адам, мени түшүнгөн адам. Ошо менен мен отуруп алып чайды ичкенди жакшы көрөм, тамак ичкенди жакшы көрөм. Кызыктуу бир мындай жолугушууларга ошону ээрчитип алганга аракет кылам. Мисалы мен жана тетиги үй жакта менин ышмончом бар да. Ошол жака эмне конок чакырсам да ошол досумду чакырам. Эми азыр атын айтпай эле коеюн. Ошол досум себеби ал түшүнөт, мени түшүнөт. Түшүнүңүзбү? И мага замечание да берет. Замечание деген мындай кемчиликтерди айтат да сонунда. Өзү ал баткендик жигит болот. Анан Баткенге алып барды мени. Баткенди көргөзүп келейин деп. Анан барсак Баткенге барган жерден эле келип чай ичиң, анан аш же, палоо же дейле берет экен. Чай ичип кетиңиз, аш жеңиз, палоо жеңиз деп эле. Анан бир жерге кирдик, жедик палоо. Дагы бир жерге кирдик, жедик палоо. Анан мен айттым, эми ушу кирген жерден ушу палоо жеп эле ушул кайерба дейм, бул каяка барат, канча жесе болот муну деп. Анан кийин мен айттым, маке, бул туугандарың айтчы, биз аз эле жейбиз палоону. Буларың ушул палоо же деп эле бир 200 грамм эт жейт экенбиз, анан бир чын палоо жейт экенбиз. Ошо менен эле булар конок тосту болуп атат. Андан көрө бизге мындай салып бербейли, үйгө барып шашпай, үй бүлөбүз менен жейле. Дедим да, тамашалап. Анан анан кийин бир убакта кетип атабызбы, чай ичип, аштан жеп, анан бир убакта бизге мындай бир 5 килограммдай күрүч салып берди. Күрүч. Ал салганда сонун күрүч экен, ал жана ак турпактын күрүчү деп коет экен. Ал базарга сатылбайт, ал прямой Өзбекстанга кетет экен экспортко. Түшүнүңүзбү? Ал себеби күрүчтүн күрүчү экен да. Анан ошондон 5 эми 1 кило салып бергенде менден уялат да, мисалы. Эми представьте, 1 кило мен пакетин 5 кило салып берди. Ой, жакшы экен. Деп анан мен макем айттым, анан досума, маке, сонун турбайбы? Барган жерден ушинтип эле биз чай ичсек эле отуруп калбай эле, анан көрүп эле салып бериле, түз кеткиле, биз ушундан ары кеттик, курсагы ток деп эле ушундай кылбайлы десем, анан күлдү. Анан дагы бир жерге бардык. Эми туугандары, достору көп экен. Улам эле барып барган, анан баягы айттым, маке, биз эми нары көздөй кетели, бу жерден эми чай ичип эле, аш салбай эле, бара кылбай эле, сразу эле салып берсин. Десегенде баягылар уялгандан, жок, ашты да жегиле, силерге да салып да беребиз, ошентип отуруп биз 2 күндө бир мüşөк күрүч чогултуп алдык. Мына ошол өзүнчө бул тамаша болду, бирок чын дагы болду. Анан мына эмне деп муну айтса болот? Бул кызык болду да. Муну эч ким жазабаган жок. Эч ким жазабайт экен аны. Ошону мен барып жазап келдим. Анан досум тиги туугандарга айтып, бул пловуңарды жейт, салып да бергиле.
деп түшүнүп билесиңчи комедия болду да. Ой, жоопкерчилик ошо да, жоопкерчилик деген ал жоопкерчилик да. Биринчи жоопкерчилик. Жоопкерчилик. Жамандабай, ушак айтпай, уяң айтпай, мындай сатпай, бир жаман нерселерди айтпай. Дос деген ал ишенич, ал жакшы нерсени гана мындай таанытат да. Ал лицо. Баланчанын досумун дегенсе, ал жакшы да. Бирок бул жеке жашоо деле. Могу дос деп айтып атпайбы? Дос жана достор жеке жашоо да. Бирок жана бизнесте, өкмөт жумушунда дос иштебейт. Мына ушуну туура, мен ушуну кез айтайын. Бүт кыргызстан уксун ушуну, бүт достор уксун. Кыргыздар, достор, кудалар, сөөк, жана жоро, жолдоштор, тайке, жең, күйөө бала, жеңе, пеңе бүт уксун. Кумовство, трайбализмге жол жок. Бизнесте жана мамлекеттик кызматта мунун баары иштебеш керек. А жерде башка принциптер иштейт. Мына ушуну ажырата билбей кыргызым кыйналып келаткан кез азыр. Бирок азыр талкалап атат жанагы. Ташиев камчыга мен бул просто баа берип атам. Ушуну талкалап атат азыр. Ушунан кутулгандан кийин анан биз Кыргызстан өнүгөт. Только мамиле. Үй бүлөлүк, анан жеке өзүбүз мамиле. Эми жеке өзүбүздүн жашообуз бар да. В отличие от бизнеса, в отличие от өкмөттүгү, өзүчө анан эс алабыз. Ошол жерден анан кийин анан какшылыкты ошол жерден айтабыз, кери какшылыкты ошол айтабыз, тамаша, күлкү, тиги бу, анан дагы достор чогулабыз. Это личное время, это общение, нетворкинг деп коет. Ошол жерде баарын сүйлөйбүз бүттөн. Бирок жумушка келгенде, жанагындай башка мындай, башка бир жоопкерчилик мамиле келгенде, досчулук мындай турат. Ак менен караны ажырата билген киши болсо, анда досуң да ошол жерде партнер болгонго болот, даяр болот. Ага даяр болбосо, аны жолотпош керек бизнеске. Түшүндүңүзбү? Ал балага да тиешелүү, аялыңа да тиешелүү. Бала, аял, балдыз тем более. Күйөө бала туон тем более. Калганы бүт тең, кез айтам. Ошо атасың, бизнеске өтө башка принциптер иштеш керек. Кумовство, трайбализм иштебейт. Досуң да жарабайт ага. Ошо атасың, ошон үчүн муну бөлүп ажырата билиш керек. Ошон үчүн кыргыздар бүгүн ушундан арыла албай кыйналып жаткан кез. Мына азыркы жасалып жаткан иш-чаралар ошонун баарын талкалап атат. Эми ошонун аягына жетсе, мындай мамлекетке айланабыз. Дос деген экзаменден өтөт. Турмуш өзү экзамен. Дос деген бир жылда досту сен билбейсиң ким дос ким. Дос деген мен айтып атам, бир жамандыкта, бир жакшылыкта билинет. Анан чоң большой срок өтүш керек. Жылдар керек. Эми аны түшүнгөн киши бир жылда эле ассалому алейкум дегенде эле доспу бул дос эмеспи билип коет. А билбегендер жүрө берет баягы. Пиво ичмей дос, арак ичмей дос, тияка бармай дос, мончого түшмөй дос, тойго бармай дос, ашка бармай дос, анан 10 миң болот, ошо менен дос. Азыркы дос, эмнеге дос болуп жүрөсүң дейм да, эмнеге ошол менен барып атасың? Ашка же тойго эмнеге барып атасың? Каяка? Мамилем бар эле дейт. Бүгүнкү мамиле, кыргыздар мамилеси, мындай мамиле, акча менен ченелип калган. $100 же 5 миң сом берсең доссуң, аны бербесең дос эмессиң. Ошентип акча менен ченелип калган мамилеке. Экономика да ошол, кыргыздын жашоосу да ошол, бүгүнкү кыргыздын баалуулугу да ошол. Акча менен жанагы акча болсоң сен адамсың деген сөз да. Башка нерселер баалыктар четке кагылып калып атат. Мен ким экенимди 60 жашка чыкканда билдим. Анан эмне дейсиң, мен 30 жашымда кайсы досту түшүнөр элем да. Баягыда тиги лакман ичмей дос, пиво ичмей дос, арак ичмей дос, киного бармай дос ошол. Мен 60ка чыкканда акылыма кирдим. Андан кийин барып анын достун ким экенин, дос кандай болуш керек, кандай баалуулукта дегенди түшүнүп анан кийин ошол анан жашың өткөн сайын анан түшүнө баштайсың. Жаш кетсе эмне? Бүт эле дос. Баары эле дос. Достун баркын, затын түшүнүш керек да. Ошон үчүн өзүң акылыңа келмейинче, өзүң эме экенин түшүнбөйүнчө, досуңду кайдан билесиң сен? Дос ким экенин? Элден мурда өзүбүздү түшүнүшүбүз керек. Мына рентген өткөргөндөй өзүңдү өзүң барың өлүп, ким экениңди. Анан ошондо сен дос, сага ким дос боло алат? Сага ким партнер боло алат? Сага ким жакшы мындай, кошуна деп коелу, эми билбейм бир. Адам боло алат.
ошондон кийин барып анан түшүнөсүң. Пока өзүңдү өзүң түшүнбөйүнчө, анын үчүн опыт, ачуу опыт керек. Опыт эми жанагы тиги кыргызчасы эмне тиги тажрыйба. Чоң тажрыйбадан кийин барып анан адам болосуң. Түшүндүңүздөр? Ошон үчүн мен жана айтып атпаймынбы? Биз Шоро империясын жараттык. Бирок Шоро бизди адам кылды деген заглавие мен азыр ошол китеп эскерүүлөрдү жаза баштадым. Табылбай экен жазчу эле бул китептичи. Бирок ал киши тиги жөнү өтүп кетип, мен мындай талаада калган сыяктуу болдум да. Ал киши жазчу эле да андайларды. Мен багыла короодо тиги малайдай болуп, негр болчумун да, мындайча айтканда. Баягы физически бүт аткаруу жумуштарым барын аткарчумун. Анан киши өтүп кеткенден мен отуруп эле калдым. Кандай болот эми деп. Анан эми ошол баягы тиги башыңа түшсө байтал жорго болот дегендей, ошо азыр жоргом чыгып чыга албай, ким экенин түшүнө албай турган кез. Дос айтасың. Адагы доско бекем болчу, анын деле дос эми баягы деле көп. Студент достор, баягы мектепте окугандар, студент достор, эми достор болчу, деле досту тандап жүрдү. Конечно, достор. Анын калемдеш достор болгон бир топ, калемдеш. Мындай жан достор болгон, бай жумуш менен аралашып жүргөн. Ошо баары деле ушундай дос болот. Доско бекем болуш керек. Табылбай экен, доско бекем болчу. Ошол азыр ошон үчүн азыр айтылып жүрбөйбү жанагы калемдеш достору, жанагы демократия достору көп, анын достору аябай көп болчу. Ошон үчүн жана эскерүүлөр жазылып атат да. Дос болуш үчүн формуласы жанагы принциптерди кармаш керек. Принцип бузулган жерде досчулук да бузулат. Принцип эмне? Бул ачык, айкындык, тазалык, акыйкаттуулук, алдабастык, ушактабаш керек бирин-бири. Анан бекемдик. Мына ушундай принциптерди кармаш керек. Ошол принциптер иштегенде анан кийин дос сага ишенет. Айткан сөзүң менен, эң негизи айткан сөзүң менен жасаган ишиң төп келиш керек. Мына достуктун, партнерлуктун дегеле адамдардын эң негизги баалуулугу ушул. Айткан сөзүң менен жасаган ишиң төп келгенде, ошондо жана карап турган досуң, партнерың сени ошондон ошо баскан изиң менен билет. Азыр сүйлөп коюш оңой да. Трибунадан сүйлөйбүз бүгүн. Толгон токой маселелерин баарын. Анан жерге чыгып алып, сен ар жагын өтүп анан кылган ишиң жанагынтан тияктан секирип качып, бияктан секирип качып анан кылган ишин көрүп атпайбызбы азыр? Жашоо көргөзүп атат да. Мына ошол анын баарын бизди курчап жүрөт. Ошонун баарын көрүп атабыз. Жөнөкөй эле нерсе, бул акылдын эле кереги жок. Сүйлөгөн сөзүң менен кылган ишиң төп келсе, мына ошол туруктуулук, ошол баалуулук. Мына ошол негизги принцип. Ошол аркылуу анан адам ишенет. Yoko Baby жалаягынын негизги милдети наристенин терисине кургактыкты камсыздоо. Япон технологиясы менен жасалган гипоаллергендик Yoko Baby жалаяктары теридеги нымды калтырбай, баарын соруп алат. Жумшак жана дем алдырып турат. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук.